Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Догдурбек Чонтоев баштаган жамаат Ош технологиялык университетине иш сапары менен келишти. Делегацияны Ош технологиялык университетинин ректору профессор Жамбулат Турсунбаев жана проректорлор, институт директорлору, бөлүм башчылардан турган топ тосуп алды. Иш сапардын максаты тууралуу Чонтоев биздин Кыргыз автоном облусуна жашташ жана тарыхташ окуу жай адис даярдоо боюнча абдан жигердүү иштөөдө. Ош тараптагы ири окуу жайлардын иши кызыктуу, илимий коллаборация, академиялык мобилдүүлүк алакаларын жакшыртууну күчөтүү зарылдык деп белгиледи. Көп жакшы сөздөрдү сүйлөштүк, анын ичинде эле мугалимдердин арасындагы абдан окутан, студенттик мобилдүүлүк боюнча, анан чогуу иш-чараларды, илимий иш-чараларды алып баруу боюнча. Эң негизгиси ушул иштердин баардыгы эле бүгүнкү күндө президентибиздин указын ишке ашыруу багытында кыргыз тилин кыргыз улутундагы каада салттардан да нары өнүктүрүүгө, ошондой эле бүгүнкү күндө биздин министрибиздин тапшырмасы боюнча берилген 12 жылдык билим берүүнүн жаңы моделин, форматын өткөрүүдөгү жогорку окуу жайлардын ролу жөнүндө кенен сүйлөштүк. Мен ойлойм бул жакшы ойлор, талкуулар болду. Бир аздан кийин ушул жакшы результаттарын берип калыш керек. Биргелешкен иликтөөлөр, кыска мөөнөттүү окутуулар, конок лекцияларды жандандырып, президенттин улут уңгусу программасын жайылтуу 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө жогорку окуу жайлардын ордун белгиледи. Оштунун ректору Жамбулат Турсунбаев биздин окуу жай технологиялык багытта, бирок Кыргыз Улуттук университети менен 6 адистикте окшош адистиктерди даярдашат. Ошондуктан тажрыйба алмашуу жана илимий алакалар сонун натыйжа берет. Өлкөнүн келечеги өндүрүш менен биргелешип экономист, программист, химиялык технологдор, дизайнер жана бухгалтерлерди даярдоо мамлекетке кошкон салымыбыз болот деп токтолду. Окшош адистиктерибиз бар экен. Айта кетсек, экономиканы башкаруу факультетинде менеджмент, бизнес информатика, IT технологиялар багытындагы компьютерная лингвистика, маалымат технологиялары, ошондой эле химия жана химиялык технологиялар факультетинде, бирок бизде андай факультет эмес, ошондой адистик бар. Химия жана химиялык технологиялар адистиги. Дагы бир топ бизге мындай окшош адистиктерибиз бар экен. Мына ошонун үстүнөн азыр мына президентибиз колдоп аткан министрибиз Догдур Шашина аракет кылып 12 жылдык киргизди. Мына ошол 12 жылдыктан ошол бирге сиздер менен биргеликте ошол окшош адистиктерди трансформациялоодо сиздер менен бирге иштегенге даярбыз. Буюрса жогорку окуу жайлар, мен ойлойм, бири-биринен алыстабай эле бир багыт боюнча иштегенге биз даярбыз. Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана телекоммуникация институтунун директору Костюк студенттерди Ош технологиялык университети тууралуу кыска ролик, репортаж жасатуу практикасын сунуштады. Өз кезегинде ректор Турсунбаев Оштуу байланышчы, программист, техникалык тейлөөчүлөр менен журналистика институтунун биргелешкен аракети мамлекеттин маалымат жана байланыш саясатында мыкты тандем болоорун белгиледи. Жолугушуунун аягында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду.